Теңирим колдосун, биз кыргыздар улуу элбиз. Мисалы адамды мүрзөгө кантип коет? Ислам жолу эмес, теңир жолу дейбизби? Туура. Адамды мүрзөгө ааламдан берилет. Мүрзө деп да айтпайт. Таза жерге эле көмүп койгула дейт. Мисалга жайлоолордо, кыштоолордо таза бийик жерге көмүп койгонго эмне кылып көмүш керек дегенде аят оку. Мындай. Ошол жаның ааламдан келген, ааламга кетти. Жан дүйнөнүн жардылыгынан ушул дүйнөдө кетирген күнөөң болсо бир Кудайым кечирсин. Жаткан жериң жайлуу, топурагың торуп толсун, болду. Анан көр азабынан сакта, анан не деген паляны айтпайлы. Көрдө эчтеке жок. Ал жаткан жериң жайлуу, топурагың торуп болсун, болду. Анан калган ушу ааламдан оорун бере көр, жаныңа. Жаратканым жан дүйнөнүн жардылыгынан кетирген күнөөң болсо бир кечире көр. Ааламдан бир оорун бере көр. Омин деп туруп көмүп кой. Таза жерге. Мунун эч деле окуусу жок. Мен ойлонсом ошол молдолорго караганда илгерки жүргөн дубаналар өтө таза болуптур деп атам да. Ал өлүмдү аңдыган эмес, кайсы жерге барып жаназа окуйн депчи. Мен кайсы жерге барып нике кыйсам, жерге барып бир өзүмдүн саясатымды жүргүзсөм, же авторитетимди күтсөм деп. Манас бабам төрөлгөндө да дубана пейит көрүнүп туруп анан мунун атам манас коюш керек деп атып, анан антимиткиче жылып кетип атпайбы? Адамзатты агартып атпайбы, караңыз. Ошондуктан кыргыз өзү дубана пейит эчтекеге токтолбойт. Дубана пейит деген токтолбойт, актык үчүн гана жүрөт. Эл аралап. Өлгөндөн кийин жашоо барбы? Өлгөндөн кийин жандын жашоосу бар ааламда 6 катар бир деп берилет. Мына 7 катар жер го, 7 катар аалам го. Жер жашоосу бүткөндөн кийин арбак жашоосу, дух, воздух, духов возит. Анан жаннат дүйнө, 3-чү дүйнө. 5 дүйнө асманда. Андан жаннат дүйнөдөн кийин дагы бийик дүйнөлөр бар. Дагы 4 дүйнө. Жаннат бул эле жерде, арбак дүйнөдөн кийин эле. Аякта да өсүү болот. Андан кийин соңку дүйнө, анан нур дүйнө, анан ааламды кызматка даярдык, анан арбай болуу деп. Арбай, арбак экөөнүн айырмасы башка. Арбак 2-чи дүйнө болсо, арбай 7-чи дүйнө. Анан ошо арбайлар керемет жүргүзөт экенде жерде. Арбактар колдой албайт экен ошо арбайлар. Арбай Алладан кийинки эле адамзатты көзөмөлдөп туруучу, же болбосо могу погоданы кылуучу жана инопланетаны дегендей бир керемет күч. Аяка ким орун алат дегенде жерде жакшы жашап өткөндөр ааламдан орун алат. Мисалы Байтик атадан, Манас атадан, Канике энеден, Жайсаң атадан бата чыгып атпай байланыш берип, мен атаман же сиздин атаңыздан берилген жок да, анткени алар өсө элек деп түшүнсөк болот. Сиз аны өстүрсөңүз болот. Сиз бул жерде кызмат кылсаңыз алар көктөп кетет экен. Себеби жаман жашап өтсө дагы через сизди жаратып кеткен үчүн. Кыргыздарда жакын адам өлгөн болсо жылдык ашын бергенче тойго барбайт. Эмнеден улам ушундай түшүндүрүп бериңиз. Бул эми ошол көккө караган, арбайга караган сыйда. Бул өзү ошондой сый болуш керек да. Бул жоготуу, бул кайненеге деле, кайнатага деле бир сый кылып жүгүнгөндөй арбай андан бийик болуп атпайбы, aalам андан бийик болуп атпайбы, ошого кылган сый. Бул чындык. Бул салт дагы ааламдан берилген аян менен калыптанган, жана түш аяндагыдай. Аткарыш керек. Түшүмдө жолдошум кийик атып алыптыр. Мен аябай сүйүнүп атыпмын, чечмелеп бериңизчи. Эми кайберен атып алып атат да, жолдошуңуз бир кайып бир нерсени багындырып алыптыр. Анан ошо сиздин сүйүнүп атканыңыз түштө ыйласаң же сүйүнсөң, бул жашоодо өзү бир сүйүнүч болот деп берилет. Анан могу ачык жашоодо сизде бир керемет болот экен. Эми кайберен атып алып атат да, ошо кайып бир энергияга калыптанып атасыз. Өзүңүз, үй бүлөгүңүз. Ушундай чечмеленет. Арбайлар кантип ыраазы кылабыз? Абдан жакшы суроо. Арбайды ошо ааламда да, мына ааламдык ишиңизди кылыңыз. Анан ошо чындыкча жүрсөңүз, анан арбайлар ыраазы.
Анан ушу ата күнү го, бүгүн 4-күнү. Ыгы келсе ошо өлгөн күнүбү, колдон келсе ошо бир 7 токоч нан кылып, ошо ата теги арбага арнап, анткени алар мага арнап атат деп, майдын жытына, нандын жытына тоет экен. Колдо ошондо коштоп коет экен. Бизди эстеп атат деп, ааламда күчтөр бар экенин эстеп атат, бир тутуп атат деп. Азыр жаңы доордо өзгө күчтөрсүз өзүңөр алсызсыңар, ушуну эсиңерден чыгарбаңдар. Алар ошон үчүн түш берип атканы, ошон үчүн аян берип атканы, кабар берип атканы ушул. Кызматын кылыңыздар. Мисалы, ата качан ыраазы болот? Баласы жакшы чыкса. Эне качан ыраазы болот? Кыз келини жакшы чыкса. Мына ошол сыяктуу эле кызматын кылыңыздар. Анткени сиздин жаныңыз да ошол жака барган. Арбайдан асмандан суранба. Алла берчи, колдочу дебей. Тетирсинче уял. Кокуй мен ошол жака жөнөт деле. Мен ага тууганын өйдөлөтүп өстүрүп, ошолордон бир ыраазычылык алайын. Аталардын ошо керезин берип коеюн. Аманатын берип коеюн деп.